Кудайдын чакырыгы 17 май. Кудайга мактоо курмандыгын алып кел. Кудуреттүү Кудайга берген убадаларыңды аткар. Кудайга мактоо айтуу учкундарга окшош. Ал ишенимдин отун жалындатат. Жүрөгү ыраазычылыкка толгон адам эч качан Кудайдын жолунан четтебейт. Ошондуктан Кудайга мактоо курмандыгын, башкача айтканда, анын ысымын даңктаган ооз курмандыгын ыйса аркылуу тынымсыз алып келели. Мындай курмандык Кудайга жагат. Бир күнү бир туугандын аялы катуу ооруп калды. Аябагандай жалындуу сыйынуулар оозунан чыгып жатты. Эмне деген убадаларды Кудайдын алдына алып келип жатты. Болгону эле Кудай аялын айыктырып койсо экен. Кудай жооп берди. Анын аялы айыгып кетти. Бирок ал өз убадасына турган жок. Анын жашоосунда көптөгөн руханий көйгөйлөр болуп жатат. Чогулуш учурунда муктаждыктар жазылган көптөгөн каттар келет. Жыйын сыйынат. Сыйынууга туруктуу адамдар ал муктаждыктарды дептерлерине жазып алышып, үйүнөн да сыйынат. Убакыт өтүп, ал бир туугандан башка кат келет. Кудайга рахмат айтып койгулачы. Ал менин сыйынуума жооп берди деп. Ал бир тууган жыйын менен кошо өзү да Кудайга рахмат айтып, аны даңктаганы эң туура. Чөмүлүү алуу аркылуу биз Кудайга таза абийир менен кызмат кылууга убада бергенбиз. Ал убадабызды да унутпасак, ыйык жашоо бул бир дагы сөз чыкпай турганда жаңырган үн. Кудайдын улуулугун, даңкын жана күчүн сезгенибизде Кудайды жашообуз менен да, үнүбүздү чыгарып да даңктай баштайбыз. Кудайга мактоо курмандыгын алып кел. Кудуреттүү Кудайга берген убадаларыңды аткар. Башыңа кыйынчылык түшкөн күнү мени чакыр. Мен сени куткарам. Сен болсо мени даңктайсың. О мен.